Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Молдакын Абылдаевич, Ашырбек Мойдонович. Ош шаарына караштуу Озгур айылынын тургундары үлүш жерлери сатылып жатканына нааразы болуп кайрылып жатышат. 1994 жылдары жергиликтүү жашоочулар жер сурап бийликке кайрылышкан. Бул маселени Ош областтык администрациясы тарабынан түзүлгөн атайын комиссия иликтеп, айыл элинин үлүш жерге муктаждыгын аныктаган. Жашоочулардын суроо талаптарын жана областтын жер инспекциясынын сунушу негизинде Ош областтык мамлекеттик администрациясы токтом чыгарып, Ош курулуш, Түштүк суу курулуш акционердик коомдоруна тиешелүү 400 гектар жердин ачык участогунан 146 гектар жер бөлүп берүү жана Кара суу жана Ош шаардык администрацияларына бул токтом негизинде эсептерге өзгөртүү киргизүү тапшырган. Обул администрациянын токтому негизинде 1996 жылы Жапалак айыл башкармалыгынын Озгур айыл кооперативине 292 гектар айыл чарба өндүрүшүнө деп мамлекеттик акт берилген. Ачык участогунан 2800 жаранга үлүш жерлери берилип, алар бүгүнкү күнгө чейин иштейт жана салыктарын жана социалдык төлөмдөрүн төлөп келишет. Жогоруда аталган участок менен бирге 400 гектар жер Кара суу райондук кеңеш тарабынан 1986 жылы Ош строй трестине бекер жана мөөнөтсүз берилген. 1988 жылы өзгөртүү киргизилип, анын негизинде 400 гектар жердин 200 гектар Ош стройго, 200 гектар жер Түштүк курулуш акционердик коомуна берилген. Жерге ээлик кылган Ош строй акционердик коому 2009 жылы жоюлуп, акционердик коомдун токтому негизинде 400 гектар жер Назаралиевке өткөрүлүп берилген. Назаралиевдин 2015 жылы 16 октябрда жерди өткөрүп алуу жөнүндө арызы Ош областтык райондук аралык сотунда каралып, жарым-жартылай анын пайдасына чечилген. Соттун чечими менен 200 гектар жер Назаралиевке катталган. Болгон соттук отурумга Ош шаарынын Жапалак аймактык башкармалыгынан Озгур айылынан эч ким чакырылган да катышкан да эмес. Качан жерлери сатылып баштаганда билип, каршылык көрсөтө баштаган. Элдердин билдиргенине караганда Назаралиев азыр ал жерлери түнү келип кардарларына көрсөтүп, жерлерди $3.000 сатып жатат деп билдирип атышат. Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу Ашырбек Мойдонович, бул маселени дыккат иликтеп, тез арада чечүү керек. Анткени 3000ге жакын адамдын рызкысына балта чаап, бир адамга каттап берген соттордун чечимин карап чыгуу керек. Ошондой эле бул сыяктуу талаш жараткан участоктор тез арада тактап, электрондоштуруу жолу менен тартипке келтирүү керек. Урматтуу Мырзахунович, ушул маселе боюнча атайын комиссия түзүп, протокол тапшырма берүүңүздү суранам. Рахмат.